Балдар, келгиле кыргыз тили сабагынан тесттик тапшырмаларда чогуу биргеликте иштейбиз. Канча суроого туура так жооп бергениңди санап тур. Эмесе баштадык. Жаак сөзүндө канча тыбыш бар? 4, 3, 2. Жаак сөзүндө 3 тыбыш бар. Созулма А тамгасы 1 тыбышты берет. Ошондуктан 3 тыбыш бар. Кийинки тапшырма. Адамдарга кандай суроо берилет? Эмне, ким, кайсы? Кайсы? Жооп туура эмес. Анткени адамдарга ким деген суроо берилет. Туурабы? Кийинки тапшырма. Жансыз затты тап. Бул жерде жансыз заттарды табабыз. Кыз, ит жана барак. Менимче ит. Жооп туура эмес. Ит жандуу зат. Кыз. Жооп туура эмес. Анткени кыз жандуу зат. Туура жообу барак. Барак жансыз. Кийинки тапшырма. Кыргыз алфавитинде канча тамга бар? 32 тамга бар. Жооп туура эмес. Анткени кыргыз алфавитинде 36 тамга бар. Туурабы? Жооп туура. Кийинки суроо. Канча тыбыш бар? 34. Жооп туура эмес болгон. 36. Жооп туура эмес. Анткени кыргыз тилинде 39 тыбыш бар. Кийинки тапшырма. Канча йоттошкон тамга бар? Балдар, эстегилечи, канча йоттошкон тамга бар? Менимче 8. Жооп туура эмес. Мүмкүн 6. Жооп туура эмес. Анткени йоттошкон 4 тамга бар. Кийинки тапшырма. Канча үндүү тамга бар? Балдар, ойлонгулачы, канча үндүү тамга бар? 8. Жооп туура. Кийинки тапшырма. Тыбышты эмне кылабыз? Тыбышты көрөбүз, жазабыз. Жооп туура эмес. Анткени биз тыбышты угабыз, айтабыз. Кийинки тапшырма. Тамганы эмне кылабыз? Тамганы балдар биз көрөбүз, угабыз. Жооп туура эмес. Көрөбүз, жазабыз. Мынакей, жооп азаматсыңар балдар. Силер тесттик тапшырмаларга туура жооп бердиңер деп ойлойм.